Мына бул унаа жүрүүчү асфальт жолдун так ортосундагы чакан тосмо унааларды жугушсуздандыруу үчүн жасалды. Нарын облусунун аймагынан кирип келе жаткан ар бир унаанын дөңгөлөктөрү хлор жана башка зыянсыздандыруучу каражаттардын аралашмасын кечип өтөт. Натыйжа ушул дөңгөлөк менен көп нерсе жабышып келет, алыс жактан келип аткандыктан көп натыйжа берет деп ойлойбуз. Курамында эмне бар? Курамында апилкасы өлет, апилка дары аралаштырып, гипохлорид, кальций. Мындан соң унаасын токтотуп ичиндеги жүргүнчүлөр текшерилет. Ар биринин дене табын өлчөөчү атайын каражаттар менен көзөмөлдөөдөн өткөн соң ар бири каттоого алынышууда. Сопурлем. Шишемалифе. Кайдан эмнеге келе жатканы суралып, тыкыр көзөмөлдөн өтүшөт. Жалпы 12 адамдан турган мобилдүү топтун курамын санепид көзөмөлдөө кызматынан, тартип сакчыларынан, өзгөчө кырдаалдар жана ветеринардык кызматтан бөлүнгөн адистер түзөт. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун боюнда облустун дарбазасы болгон кире бериште жайгашкан бул Сарычат санитардык эпидемиологиялык көзөмөл өткөрүү жайындагы иштерди көргөн өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов жарандарды текшерип гана чектелбестен, аларга оорунун кооптуу экендигин, аны жайылтпаш үчүн зарыл болбосо жол жүрүүнү, көчөгө чыгууну токтотуу боюнча түшүндүрүү иштерин кошумча жүргүзүүнү тапшырды. Ар бери айтылаганды, ар бери барганды неметкиле, борекинде мына посттор бекер уюшулган жок. Баарыбыз жүрөбүз, бул жерде текшерип атат. Анан сырттан келгендерди бүт карантинге жаткырып атабыз. Ошон үчүн өзүбүздүн элге туура түшүндүрүп, барганда да айтсаңыздар, мындай тынчыраак эки жакка чыкканды азайталы дагы, макулбу? 35-3. Бул Сарычат санитардык карантиндик постунан бүгүн саат 9:00дөн 11:30га чейин эле 53 унаа жана 342 киши өттү. Ал эми 4 күн ичинде өткөндөрдүн саны 8000ден ашкан. Арасында балдарды да, карыларды да арбын учуратууга болот. Түшүндүрүү иштерине карабастан жол жүргөндөрдүн агымынын арбын болуп жатышы өтө кооптуу. Демек, жолду эки тараптуу жабууга туура келерин белгиледи облус башчысы. Ар бир адамды азыр учетко алып атабыз. Кайсы жактан келатат, кайсы жакка баратат телефон номерлары менен. Бул эмне себептен керек? Себеби башка региондордо ошол коронавирус илдеттери чыгып атат. Мына Бишкек шаарынан чыкты, түштүктөн чыкты. Бизде түштүктөн ошол көп даватчыларыбыз келип атат. Ошол даватчыларды дагы башка чет мамлекеттен келгендерди дагы учетко алыш үчүн ушул жерден баягы фильтрация кылып атабыз. Эгер ошол адамдардан кандайдыр бир шектүүсү болуп калса, жанагындай температурасы көтөрүлүп, же бир ушул вируска карата шектүү болуп калса, ушул жерде мынакей скорыйлар турат, врачтар турат. Ушул жерден эле алып баягы изоляцияга алып барып карантинге жаткырышат. Анан бул жерден эми учурдан пайдалануучу биздин теңиртоолуктарга, эл журтубузга, конокторго айткыбыз келет. Ушу колдон келсе азыр эч жакка чыкпай, тынч эле үйгө отуруучу мезгил келди. Күнү түнү нөөмөттө турган бул санитардык эпидемиологиялык өткөрмө жайындагы кызматкерлердин тамак ашын жергиликтүү администрация даярдап берип жатышат. Коопсуздугу үчүн атайын кийимдердин 24 даанасын даярдап келген дубан башчысы дароаларды кийүүсүн тапшырды. Эл башына сыноо келип жатканда мекенчилдигиңерди көрсөтө турган мезгил келди деп белгилеп, кызматтарына ыраазычылыгын билдирип, ийгилик каалады. Май кымбаттабаш керек. Май кенен, сахар кенен. Сахар канча сатылат? 40тан нормально, молодец. Сахарды кармагыла баасын. Унду болсо биз сүйлөшүп атабыз, ун болот. Ун просто жанагы матрезерден дагы бөлүнөт, унда тартылат, комбинаттар уже кое бере баштайт да. Мындан соң облус башчысы Кочкор районундагы бир нече соода түйүндөрүн кыдырып, ал жердеги азык-түлүктөрдүн жетиштүүлүгүнө жана бааларына көз салды. Соода түйүндөрүнүн ээлери менен сүйлөшүп, бааны жөнсүз көтөрбөө, жетиштүүлүгүн камсыз кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 85 сом, 100 сом. Лариса Калдыбаева, Шамен Болотбеков, Кочкор району.